Акыркы жылдары суунун тартыштыгынан айылдарда көптөгөн айдоо аянттар айдалбай калып, айдалгандар болсо түшүмү начар берүүдө. Ошондуктан сизди Кочкор район аймактарында жайгашкан Кара Кол, Кара Күнгөй, Сөөк, Үкөк жана Түндүк суларына БДР, БСР куруу суу сактагычтарын куруу иштерине өзгөчө көңүл бурууңузга чакырам. Бул суу сактагычтар курулса, элибиздин миңдеген гектар жерлери суарылып, дыйкандардын эмгеги акталып, үй бүлөлүк бюджети көтөрүлүп, жалпы эле айыл чарба тармагында өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизмек. Так, Алдаяров Абзамир, Кочкор району Орманхан айыл аймагы. Суу тартыш, айдоо аянттар айдалбай калды. Так, БСР, БДРларды куруу, балык чарбага токой жерлерди берүүдө. Эми суу боюнча айтып түшүндүрдүм да, буюрса БСР, БДРларды курабыз. Эмне үчүн дегенде, быйыл мына Казакстандага да суу жетпей калды, өзүңүздөр билесиздер. Анткени бизде БСР, БДРлар жок болгондон кийин суунун баары бизден агып чыгат да. Мына азыр кыштын күнү тим эле укмуш агып атат тиги. Каптап көчөлөрдү каптап кетип атат. Эгер ошол сууларды биз азыр БСР, БДРларда топтоп алган болсок, жайдын күнү агып аткан сууга биз кереги жок болот да биздики. Ал түздөн түз ушул ылдыйкы турган өлкөлөргө бардыгы агып кетсе болот да. А биз куруп алсак, жаздын күнү, күздүн күнү, анан кышында аккан суулар менен эле толтуруп алабыз, жайлы-жайлай сугатка жетет. Ылдый турган өлкөлөргө дагы ошондо суу берген болобуз. Анан кээ бир баякындай бир кандай десем эми түшүнбөстүктөнбү, биз суу бербешибиз керек тияка, анан эмнеге өзүбүзгө жетпей атса тигиби деген. Бизде оондо резолюция кабыл алынган, биз кол койгонбуз, бардык мамлекеттерден өткөн, 160 мамлекеттен өтсө керек эле. Ылдыйкы турган мамлекеттерге биз суу бергенге милдеттүүбүз. Бардык дүйнө жүзү милдеттүү, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр берип атат, аткарып атат. Эгер аткарбай койсок, анда бизди ООН анда кысып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн туура түшүнүш керек, ылдыйкы турган айылдарга дагы беришибиз керек. Бул бир, экинчи жагы дагы бар. Биз мисалы өзүбүз мисалы буудай менен бир топ эле тамак аш менен камсыздай албайбыз, бир топ түрлөрү менен. Анын ичинен бир эле буудайды алалы, биз 40% өзүбүздү өзүбүз камсыз кылабыз. Анткени биздин жалпы территорияны алганда 94%ды тоолор ээлеп турат. 6% түз жерибиз биз. Ито ошонун ичинде шаарлар да бар, айылдар дагы бар, анан райондор, кичи шаарлар бар. Анан андан калганынан кийин биздин айдоо жерлер. Жанакы балдарыбызга жер ала албай атабыз, трансформация кылып бергиле деп атпайбы? Биз кылбай атканыбыздын дагы себеби ушул. Дүйнөдө адам саны көбөйүп баратат. Жерлер тарып баратат, улам адам саны көбөйгөн сайын. Анан эгерде келечекте бир 30-40 жылдан кийин, 50 жылдан кийин эгерде буудай керек болуп калабы, тамак аш керек болуп калабы, өтө кыйналып калабыз. Башка мамлекеттер бербей койсо, бүгүн деле кыйналабыз мисалы. Калган 60% буудайыбызды биз Казакстан менен Россиядан алабыз. Анан Казакка суу бербесең, буудай жок. Алар айтат, суу бербедиң, буудай жок дейт. Анан биз Россияга барабыз, кокус эми гарантия жок да, эми табияттын кырсыктары болобу же башка болобу дейли. Аякта да болбой калса эмне кылабыз анан? Ачык отурабызбы? Биздин эң биринчи проблемабыз айрыкча Кыргызстандыкы адамзаттыкы токочта биринчи. Ошон үчүн бул көп тармактуу жактан карашыбыз керек буларды.